көпчүлүк эле учурда угуп жүрөбүз. Бейиште жана дозокто адамдар кантип жүрөт, мынтип жүрөт, антип жүрөт дешет. Ошондо учурда бейиште адамдар жүрүшөбү? Мындай туугандар. Уйдатлил. Жаннат жаралган, бүгүнкү күнү бар. Бейиш бүгүнкү күнү жаралган бар. Биздин акыйда ишенимибиз боюнча. Ханафи мазхабтагы биздеги матуриди акыйдасы боюнча мынакей туугандар ахли сүннат вал жамаат айтат, бейиш дагы бар, дозок дагы бар, экөө тең жаралган, бирок таяр, азыр кире элек эч ким. Бейишке дагы дозокко да кире элек. Бейишке дозокко качан кирет? Кыяматтан кийин кирет. Так, кыяматка чейин аз каякта? Барзахта. Не деген алам бар? Барзах аламы бар. Алами арвах, алами бутуни уммахат, алами дуния, алами барзах, алами кыямат деп 5 алам бар. Биз экөөнөн өттүк, экөө алдыда, үчүнчүсүндөбүз. Бизге чейинки ата бабаларыбыз канчасы өттү, пайгамбарлар канчасы өттү, Адам алейхиссаламдан бери тартып, бардыгы барзахта. Бул дегени көбүнчө биз кабырда деп коебуз, мындай көбүнчө кабырга коюлганын себебинен. Бирок карышкы жеп кеткенде, океанга чөгүп кеткенде, асманда өрттөнүп күлүп алып жерге коюлбай калганда, алар каяктан? Бардыгы барзахта. Бирок кээ бирлер анча-мынчасы, мисалы, арстандын ичинде болушу мүмкүн. Башкасыга тияк-бияктарда. Бирок ошон үчүн барзах деп коет, барзах парда деген сөз. Бу дүйнө менен ахиреттин ортосунда парда болгон ошол аламды барзах деп коет. Азыр мына сурооңузга мындай, ушу күнгө чейин бейиште жүрөт, дозокто жүрөт, бейиште болсун, дозокто болсун дегендердин бардыгы барзахта. Бейиштин таасирлери бар, дозоктун таасирлери бар. Түшүндүңүздөр, пайгамбарыбыз ошон үчүн айткан, ким өлсө, ага кыямат башталды деген. Кыямат азыр баштала элек. Бирок канча туугандарыбыз өлүп калды, ага кыямат башталды. Биз дагы өлсөк, бизге кыямат башталат. Мындай. Демек, азыркылардагы пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, кабыр бейиштин бакчаларынан бир бакча, же дозоктун чукурларынан бир чукур. Буну үймөк топурак деп ойлобогула деген. Демек, бирок о бейишке дозокко кире элек го. Кандай десеңиз, сиз азыр бизде устук кан тартабыз кара сууда. Ошого чейин кичине чай-пай, нан-пан алып келет да. Бирок негизги аш келе элек азырчы. Менюда негизги аш келе элек. Кодум негизги бейиш келе элек. Ошо бейишке чейин бейишке кире турган адамдын ошо башталгычтары, рахаттары кабырда баштала берет. Дозокко бара турган адамдын азабы кабырда баштала берет кичинеден. Түшүнүктүбү? Негизгиси келе элек. Ошон үчүн иншалла бул жерде дагы мен силерге бир нерсени кошумча айтып кетейин. Бул дүйнөдө ар бир адам жана денеден турат да. Бирок рахаттанганда дене рахаттанат негиз болуп. Рух рахаттанат ээрчип. Азапталганда да кыйналгандачы дене кыйналат негиз болуп аслан. А рух азаптанат, азап чегет табаан. Аркасынан ээрчип. Барзакта андай эмес. Барзакта рахаттанганда негизи рух болот. Дене артынан ээрчип кичине-кичине. Азапталган рух болот, жан дүйнө. А дене аркасынан ээрчип кичине-кичине. А кыяматта дене менен рух чогуу азапталат, чогуу рахаттанат. Түшүнүктүбү? Анан жиндер бейиш дозокко киришеби? Алар жөнүндө көп укпайбыз го. Чоң рахмат. Машалла, жакшы суроо бердиңиз. Жиндер боюнча. Жиндер мукаллаф. Жиндер мукаллаф дегени бул инсандарга окшош эле ибадат үчүн жаралган. Жоопкерчилик, буларга акыл берген Алла Таала. Жиндерге да акыл берген. Кимге акыл берсе, Алла субхана ва таалага ал жин менен инсанды Куранда айтат: "Ва ма халактул джинна вал инса илля ли'абудун", ибадат үчүн жаратканбыз деп. Айвандарды ибадат үчүн жараткан жок, бизди айткан жок. Эмне үчүн? Буларга акыл берилген эмес да. Жиндерге да бирок инсандын бейиш дозокко киргени чечкимдүү бул. Жиндердин киреби, кирбейби талаш.
бейишке дозокко кирүүсү боюнча аалымдардын ортосунда талаш бар. Кээ бирлер айтат, булар кирет дейт, кээ бирлер айтат, кирбейт деп. Жиндер боюнча ушундай.